Мамлекет тарабынан берилчү ипотекалык насыянын үстөк пайызы дагы төмөндөдү. Өкмөт калкты каржылык жактан колдоо максатында бул багыт боюнча аткарылып жаткан иштерди кайра карап чыгып, 1-октябрдан тарта турак жайга бөлүнчү насыяны 8% үстөк менен берүү чечимин кабыл алды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койду. Буга чейин насыя алып, турак жайга ээ болгон жарандар карызынан кандай шартта утулат? Уланбек Тайканбаевдин материалында. Кыялбек жогорку окуу жайда эмгектенет. Ал ата-энесинен бөлүнүп, өзүнчө түтүн булатуу максатында ипотекалык насыя менен үй сатып алганын жатат. Кыялбек алгачкы салымына каражат топтоп, аз күндө насыяга ээ болмок. Үстөк пайыздын ылдыйлашы ал үчүн жакшы кабар болду. Мен өзүм 12% менен 12% менен алып аткам буга чейин. Бул аябай жакшы, ушу 8%га чейин түшүрүп бергени. Бул аябай жеңилдик биз үчүн. Мен үй бүлөм үчүн төлөгөнмүн. 8%дан берилип атканы бул дегенде жалпы көлөмү дагы, жалпы суммасы да аябай азайып, анан ай сайын төлөй турган сумма да азырактан чыгып атат. Бул аябай госто иштегендер үчүн аябай жеңилдик. Биринчи насыялар алгачкы төлөмүнүн суммасына жараша 12-14% менен берилип, кийин 10-12% болгон. Өкмөт башчы тарабынан иш алып барган тармактарга үстөк пайызын төмөндөтүү тапшырмасы коюлуп, жыйынтыгында жаңы буйрукка кол койду. Эми бысмылда деп кол коюйын. Премьер-министр насыя берүүнүн көлөмүн көбөйтүүнү жана жеңилдетилген каражатты бардык жарандарга жеткиликтүү кылуу пландалып жатканын белгиледи. Ошондой эле айрым мүчүлүштүктөрдү жөнгө салуу тапшырмасын берди. Оказывается, когда наши граждане получают кредит, с них 2 раза Жарандар кайрылып жатат. Көрсө насыяларда турак жайы жок деген 2 справка талап кылынат экен. Сиздер бул суроонун үстүнөн 2 апта аралыгында бардык жолдорун иштеп чыккыла да, справканы бир эле жолу талап кылгыла. Насыя алууда жарандар менен электрондук иш кагаздардын жүргүзүлүшүн акырындап киргизүү керек. Бул программа аркылуу 1812 жаран 2 миллиард 182 миллион сомго каржыланган. Эми алар дагы 1-октябрдан баштап төмөндөтүлгөн үстөк пайыз менен эсептеш алат. Алардыкы да төмөндөйт. 1-октябрдан баштап алар менен жаңыча график түзүлөт. Ушул графиктин ичинде ушул төлөй турган суммасы 8%ке чейин түшөт да. Эгерде алар буга чейин 12% менен төлөсө, анда 10% төлөйт. Эгерде 9% менен төлөп турса, анда 11% төлөсө, анда 9%ке чейин түшөт. Эгерде 10% төлөгөндөр болсо, алар 8% менен кайрадан саналып чыгат. Ипотекалык компанияга үй сатып алууну көздөп кайрылган жарандар арбын. Ипотеканы төлөөнүн эң узак мөөнөтү 15 жыл. Ипотеканын үстөк пайызынын азайышы мамлекеттик кызматкерлердин капчыгына бир топ жеңилдик берет. Уланбек Тайканбаев, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.